Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін туғандар, 7 емес, 8 ноябрь 2025 жыл мен сіздерге Ош шаарына жақын эле жерде жайгашкан Учар айылынан сатыла турган ушул үй жөнүндө информация бермекчимин. Жери 4 соток, 4 тарабы тосулган. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу, свет, газ бардыгы бар экен. И как раз мына Учардын жолдору дагы асфальт болуп калды, сонун болуп. Ошондой эске алыңыздар. Мектепке, садикке, стадионго жакын экен тугандар. Квартирага дагы алмашуу жолдору бар. Үйдүн баасы дагы арзан. Кызыл китеп, госак, токтом, техпаспорт, чертеж, бүт бардык документтер жайында. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун сиздерге түшүндүрөйүн. Мен турган жер Учар, асфальт болгон эң негизги чоң жолдун боюнда турам. Актилек круговойдон южный тарапка, Учар тарапка чыгып келе бересиздер. Негизги көчөнүн эле оң тарабын карасаңыздар, Асаев Жамшит көчөсү. Ушул көчөгө кирип 200 метр жүрсөңүздөр мектеп бар, Учардынча. Ошол мектептин жанында сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. И дальше бул жака кетсеңиздер ошо южный тарапка чыгып кетесиздер, южный Учар тарапка. Учардын дачасы бар, ошол жака южный тарапка чыгып кетсеңиздер болот. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Бул жак ошо жаңы курулган стадион, футбол ойной турган. Ал жак болсо Учардын мектеби. Билишимче Учарда бир эле мектеп бар. Ал ушул мектеп тугандар. Мектеп менен стадиондун жанында жашап каласыздар, Кудай буйруса. И жогору тарапка чыксаңыздар, ушул көчөнүн баш тарабында маршрутка өтөт 155. И ошол жерде садик дагы бар. Түшүндүңүздөр, тугандар, жүрүңүздөр. Сатылуучу үйүбүз могул воротасы бар болуп калат. Сиздер алдына барыңыздар, маалымат берем ушул жерден. Могул жер жол экен, кадимкидей. Машиналарыңыздар менен кире бересиздер. Айтайын дегеним, тугандар, бул жол эки үйгө тиешелүү. Могул үйгө и могул жактагы сатылуучу үйгө тиешелүү. Башка эч ким кире албайт машинасы менен. Түшүндүңүздөр, машиналарыңыздар менен эле түз жүрүп келесиздер. Дагы мына воротасы бар, ачып. Могул жакта дагы воротасы бар, кадимкидей кире бересиздер машиналарыңыздар мененчи. Ошол түшүндүрө алдым окшойт. Үйдүн жери ошондо 4 соток, 4 бурчтук квадратный сонун жер. Эч кандай 3 бурчтук эмес. 4 бурчтук квадратный сонун жер экен. Солго бурулсаңыздар, бул жакта чоң үйү, мына жагы 2 комнатадан турат, бул жагы 3 комнатадан турат. Анан бул жакта мына кошумча курулушу бар. Очок, тандырдын местасыча. Үйдүн 4 тарабы ограждение болгон. Госакт, техпаспорт, кызыл китеп, токтом бардыгы бар. Документ боюнча маселе жер албайт. Азыр бул жакта эси мага көргөзүп бүт бардыгын түшүндүрүп берди. Госакт, техпаспорт, кызыл китеп, жагандай токтом, бүт бардыгы бар экен. Жердин чирчеж узун тураларычы. Аксасы бардыгы жакшы. Кийин келип өзүңүздөр информация алып таанышып кетесиздер. Телефонду өтө турган иш эмес. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, Учарды билесиздер. Суу бар, свет бар, бардыгы жакшы. Ушундай сонун. Анан бул үйдүн артында дагы место калтырылган. Кошунакысы деп 2 метр место калтырганбыз деп азыр эс информация берди. Бул жак границалары уже түшүнүктүү. Мындай дарактар менен тосулган границачы. И тугандар, мына газ деле бар экен. Суу, свет, газ бар экен. Түшүндүңүздөр, бир эле центральный канализация жок. Анан мына үйдүн алды деле кенен. Машина кадимкидей кирет, чыгат, түшүндүрүп бердим. Квартирага дагы алмашуу жолдору бар. Ал жагын ошо эси менен сүйлөшөсүздөр. Телефондо бүтө турган иш эмес. Телефондо эч нерсе бүтпөйт. Бүткөн дагы эмес. Лайктан басып туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Азыр жүрүңүздөр, үйүн көргөзүп берейин. Биринчи мына жактан баштайын и бул жака кирейин. Жилой кадимкидей эле кирип жашай бере турган үйлөрдүн бири. Бисмилла деп туруп эшикти ачабыз, киребиз. Бул жер ошондо кире бериш, биринчи комната болуп калат. Свет жанып экен ба? Свет жанып экен. Мына тугандар. Жакшы. И бул жака жүрсөк, дагы бир өзүнчө комната. Гостиный экен, типа, кенен комнаталардын бири тугандар. Лайктан басып туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Көрдүңүздөрбү? Бардыгы сонун, бардыгы жакшы. Эмне маалымат берейин тугандар, айтыңыздарчы. Мына боковой тараптарын деле көргөздүм, бул жагын эми каалагандай нерсе кыла алсаңыздар болот. Кошумча курулуш катары колдонуп мына. Кенен үйдүн артында дагы ошо 2 метр место бар. Эми жүрүңүздөр, үйгө кирейли. Кирип таанышайлы. Бул жагы жилой, кире бериши теплый пол. Если кийин жашайм деп калсаңыздарчы. Биринчи комната. Солго бурулсаңыздар, спальный комната. Бүт бардыгы ушул жакта тугандар.
Так, свети ашен жанат экен. Мына. Светин жандырып койдум. Так, бул жактан чыгабыз. И бул жака мындай жүрүп кетсек, типа кухня сыяктуу болуп калат. Мына жакта газ бар, тамак кыласыздар кудай буюрса. Анан суу чыгат. Унитаз, раковиналар бул жакта. Бардыгы пландаштырылган. Жакшы үйлөрдүн бири дегендей. Так, туугандар, колдон келишинче мына сатылуучу үй жөнүндө маалымат бердим. Квартирага дагы алмашат. Ал жагын ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Ээсинин номери экранда жазылып турат. Тернике менен тосуп аратан орнотуп койгон. Менимче баардыгы түшүнүктүү болду. Баасы дагы жакшы. Жакшы эле баа коюлуп атат. Эми бул жерде азыр жер бааланат, туугандар. Үй эски экен, андай мындай дебеңиздер. Жер бааланат бул жерде, туугандар. Учарды билесиздер, ак тилектен кийинки айыл бул. Ошондо жакында мындай шааргача. Баасын анан ээсинин номерин экранга жаздым. Аракет кылыңыздар эми, туугандар. Ойлонгондор ойлонуп жүрө берет. Келип, карап, маалымат алып, кызыл китепти көрүп, гос регистрден өткөрүп аласыздар.